Сапарда жүргөндө сүннөт намаздар окулабы, окулунбайбы? Ханафи мазхабта. Биринчиси, кээ бир алымдарыбыз айтат, ал-аула таркуха тараххусан. Алла Таала уруксат берип аткандай сапарда 4 рекет парызды 2 рекет кыскартып берип аткандан кийин сүннөттөр кыскартылбайт, бирок таштап койгон жакшыраак. Эми сапарда кыйынчылык болуп калат дейт кээ бир алымдар. Экинчи түрдөгү алымдарыбыз айтат, жок дейт. Ал-аула фи'луха тaqarruban. Сапарда жүрсө дагы Алла Таалага ибадат кылып жакындап, сүннөттөрдү калтырбаган жакшыраак болот. Канчалык сүннөттөр сакталса, парыздар да ошончо сакталат. Барып сүннөт таштаган адам барды деле таштап коюш коркунучу бар. Мейли сапарда болсо деле дейт. Эң туурасы ма қалаху имам Абу Джафар ал-Хиндуани. Ханафи мазхабта алым бар, ошонун атын билип алыш керек. Абу Джафар ал-Хиндуани. Бул кишиге лакап беришкен Абу Ханифа ас-Сагир деп, кичинекей Абу Ханифа деп лакап беришкен. Лишиддати фикхи да, фикхтан огорду чоң болгон себептен. Ошол имам Абу Джафар ал-Хиндуани рахимахулла айтат, эгерде сапарда мындай токтоп, ошол намаздын убагына токтоп кала турган болсо, же тынчтык, шашылыш жок боло турган болсо, кененчилик өзүнүн унаасы, кенен токтоп бара турган учурларда сүннөттөрдү калтырбаган жакшы. Анан ва инкана фи халати сайр дейт, сапарда шашылыш боло турган болсо, анда парызды окуп көздөгөн жерине эртерээк жетип алганы жакшы дейт. Көрдүңүзбү? Демек, толук окусун деген дагы эмес, таштасын деген эмес, абалга жараша карап көрсүн. Ситуация, жагдайга, абалга карап көрсүн. Бирөө чындап эле шашылыш. Туура, мисалы аял киши өзү жалгыз боло турган болсо, башка боло турган болсо, коркунуч бар да. Эртерээк парызын окуп жеткени жакшы. Же диякта күтүп аткан болсо, же Кудай сактасын өлүм житим болуп калат, башка болуп калат, эртерээк жаназага жетишип калыш мүмкүнчүлүк болуп калат. Ал учурда эми шариятта уруксат берилген деп атат. Бирок Кыргызстанда бизде мен байкаганым, жанагы биринчи сөздө эле алынгандагы сүннөт намаздар милдеттүү эмес, сапарда таштаса болот деп туруп, ооба милдеттүү эмес бул сүннөт. Бирок таштаса болот деп туруп, парыз деле окуп, анан карап отурсаң шашылып чыгат го десең, чайканага барып туруп, кенен баягы чай сапырып ичип отургандарды көрүп каласың да. Эгерде ошондой кененчилик боло турган болсо сапарда, сүннөттөрдү калтырбаган жакшыраак. Сүннөт бул үйдө дагы сүннөт, сапарда дагы сүннөт, мүмкүнчүлүк, кененчилик боло турган болсо, адам өзүнүн унаасы менен эс алып, табиятты көрүп, токтоп, Кыргызстан не деген керемет. Ошону көрүп токтоп бара турган болсо, сүннөттөрдү калтырбай окуган жакшыраак болот туугандар. Жакшыраак болот ал учурда.